Урматтуу Алмаз Акынжанович, мен бүгүн көтөрчү маселе бул Кара Суу районунун Нариман айыл өкмөтүнүн Вылкысым айылы бар. Ал жерде бүгүнкү күндө 5545тен ашык эл жашайт. Бирок айылдагы элдин саны көп болгондугуна байланыштуу бүгүнкү күндө ичүүчү таза суу жетишпегендик көйгөй бар. Мен өзүм да көрүп келдим. Бүгүнкү күндө Ош шаарынан булар таза суу ичеткен, бирок эл көбөйгөндүгүнө байланыштуу, күндүн ысыктыгына байланыштуу аябай таза суу ичүүчү маселеси оор абалга келип кептелип атат да. Ошондуктан ушул тийиштүү министрликке тапшырма протоколдо поручение берсеңиз, смета проект долбоору бүт даяр, скважина чыгарчу жер тилкеси дагы даяр. Ушул айылга ушул 25-жылдын эсебинен таза суу чыгарып берсек аябай жакшы болмок. Андан кийинки маселе Кара Суу районунун Жоош айыл өкмөтүндө Кызыл Кошу деген айыл бар. Ал жерде дагы 3000ден ашык эл жашайт. Жакында эл менен жолугушуу болгондо ал жерде ичүүчү таза суусу дагы, анан ушул полевой суусу дагы бүгүнкү күндө аябай тартыштык, муктаждык бар экен да. Алардын дагы проект сметасы даяр. Ушу скважина резервуар куручу үчүн дагы тийиштүү документтери, жер аянты бөлүнүп берилген. Ушул боюнча дагы ушул айыл чарба министрлигине тиешелүү тапшырманы берип койсоңуз. Андан кийин жакында эле мына биз эл менен дагы жолугушууга барганда Жоош айыл өкмөтүнүн Акжар айылынын кире беришиндеги көпүрө бүгүнкү күндө аябай авариялык абалга кептелип турат. МЧС'тин заключениясы бар. Жол дээрлик бир тараптуу бир эле гана машина каттап калганда, элдер өздөрүнүн коопсуздугуна бүгүн тынчсызданып отурушат. Ушул көпүрө качан түшүп кетет экен, биз бала бакчабызды, балдарыбызды бала бакчага ташыганда коруп калдык депчи. Ушул Акжар айылынын кире бериштеги көпүрөсүн тезинен бүтүрүп бербесек, аябай бир коркунучтуу абалга келип калды. Бул боюнча дагы транспорт министрлигине протоколдук поручение берсеңиз, быйыл капиталдык салымдар беренесине кирген, бирок биринчилерден болуп баштап берсе. Андан кийинки маселе буга чейинки Акташ айылында ушул Өзбекстан республикасы менен ушул границаны тосуу боюнча атайын колючий проволокалар менен суранганбыз, протоколдук тапшырма да бергенбиз чек ара кызматына. Бирок тилекке каршы бир жооп ала элекпиз, урматтуу Алмаз Акынжанович. Ушунда жеке көзөмөлүңүзгө алып койсоңуз. Бүгүн ошол жерде жакында эле мына бир бала ошо Сабай каналына агып, кайтыш болуп калды да. Эл тынчсызданып атат бул боюнча да. Рахмат чоң.